Аке, урматтуу туугандар, жана айтып аткан сектор Газа деген Израилде бар го. Ошо сыяктуу жерде, ушул жерчи Бүргөндү деген жер. Бул Баткен областына караштуу Кадамжай району менен тиги Баткен районунун чек арасынан өткөндөн кийин Баткен районунан өтүп Кадамжай районуна кирген жерде да ушул жерде 237 скважина бар дейт. Günlüğe 1000 tonna тигеме 1000 tonna сырой нефть качать этилет экен. Бул Кыргызстандын границасы, көрүп атасыздар да мынакей. Мынакей болсо трасса Бишкек жолуна кеткен, көрүп атасыңар да. Мировой запас деп коет экен бул жердечи. Бүргөндү деген жер экен. Актүрпөк айыл өкмөтүнө карайт экен, мынакей көрүп атасыңар да. Действующий скважиналар дейт ушунун баары. Мына көрүп атасыңарбы? Ушундай баля экен ушул жер. Ушунун баары Ушуну жашырып жаап келишкен. Бул жерде мына баягы күнү пресс-конференция берди ушул Актүрпөк айыл өкмөтүнүн тургундары 5-каналда. Теге 1000 тоннадан ашык, күнүгө бир суткада 1000 тоннадан ашык сырой нефть, андан тышкары газ бар дейт, ртуть бар дейт, даже красный ртуть бар дейт ушул жердечи мынакей. Ошонун баарын эметип атат. Өлүп кетет го немтептер. Мында скважиналар турат мынакей бул жерде. Ушул жерден 7,5 километр экен, тиги Тажикстан менен Өзбекстан границасына. Мынакей жолдун боюнда эле турат, көрүп атасыңар. эмне скважина ошондо? Ушул эме нефтяной скважиналар. Газ, нефть бүт качат этет ушул жерден. Мына көрдүңөрбү, ар кайсы жерде эмелер турат. Ушул эми жердин асты менен труба менен эмени көчтөй кетет экен. Жарымы Өзбекстанга, жарымы Тажикстанга. Жашыруу, Жашыруу муну деген эч ким. Бул жерде айыл өкмөт замешанный дейт. Көп жылдан бери ушул Актүрпөк айыл өкмөтүнүн башчысы бар экен, Айылчы деген киши. Бул жерде Жаныш Разаков крышевать этет дейт. Андан тышкары жанагы Акбарали Мадумаров деген бар. Өзү улуту боюнча тажик дейт. Кыргыздын паспортун алып алып, көп жылдан бери жүрөт дейт. Вице-премьер болуп иштеген. Мынакей ушул жер, ушунун баары ушул жерде 237 скважина бар экен.